Көнөрбөс көчмөн маданияты Ысыкөлдөгү Курманжан Даткатындагы көчмөндөр цивилизациясынын борборунда Алтай көчү экспозициясынын расмий ачылышы болду. Президент Алмазбек Атамбаев катышкан бул иш-чараны КТРК түз алып көрсөттү. Түндүк-түштүк альтернативдик жолдун биринчи фазасынын курулуш иштери 60%га бүткөрүлдү. Ошто 150 орундуу бейтапкана салынып жатат. Кытай грантына курулуп жаткан оорукана заманбап болот. Ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде Күндарек, студияда Гүлжан Кулманбетова. Саламатсыздарбы? Бүгүн Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форуму Ысыкөл областында уланууда. Эртең мененки саат 14 чамасында Өрнөк айылында Курманжан Даткатындагы көчмөндөр цивилизациясынын борборунун расмий ачылышы болду. Анда Алтай көчү экспозициясы көрсөтүлүүдө. Көргөзмө музейдин имаратында жайгаштырылды. Мындан тышкары борбордун аймагында Алтай тектүү элдеринин жашоо образын көрсөтүү максатында көчмөндөрдүн жандуу музейи ачылат. Экспозициянын ачылышына президент Алмазбек Атамбаев катышууда. Меймандардын катарында Башкыртстандын башчысы Рустем Хаметов, Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько жана башкалар дагы бар. Бардык калуучулар көргөзмөнү ушул жылдын 31 августуна чейин көрө алышат. Жана анын ичинде 500дөй экспонат коюлган. Буюм тайымдар, кийим-кечелер, түрдүү оокаттар коюлуп, азыр ушул биздин меймандарга тааныстырылып. Урматтуу менин мекендештерим, мына Кудайга шүгүр, Кыргызстанда дагы бир тарыхый жер, музей ачылып атат. Мына өзгөчө Ысыккөл үчүн ойлоп турам, көл үчүн чоң бир таасир этет. Анткени бул биринчи эле имараты. Бирок келечекте могу жер дегенен бир топ татынакай павильондор тургузулат да. Ушул жерге мына биринчисин өзүбүз быйыл ойлоп турам баштайбыз, кыргыз көчү деп туруп. Ошо ичине кыргыздардын боз үйүнөн баштап бүт эмерек-семерегин коюп, кыргыз көчүн көрсөткөн бир павильон салабыз. Андан тышкары мына мага кече күнү эле, мурда күнү эле 2-3 элдин өкүлдөрү айтты, биз да өзүнчө бир павильондон коюп беребиз. Мына жалаң эле мен ойлоп турам сөзсүз албетте мына татар бир туугандарыбыз, башкир бир туугандарыбыз, уйгур бир туугандарыбыз салабыз деп атат өзүбүз. Албетте казак баарларыбыз салат, бир боорлорубуз. Сөзсүз мына быйыл бияка келген арабтар болот, арабтын чоңдору болот. Алар дагы өзүнчө бир павильон салабыз деп атат, арабтын көчү деп. Ошондуктан келечекте мына туристтер дагы өзгөчө бир көчмөндөрдүн бир түрү да. 10 күнгө болсо дагы, бир айга болсо дагы көчмөн болот. Ошондуктан мен ойлоп турам, мына Ысыккөл областынын туристтик бир келечеги үчүн, кызыкчылык үчүн бир чоң нерсе болуп атат. 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 34кө жетти. Өкмөттүк эмес уюмдардын жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрагасы, балдар өспүрүмдөр Айданик гезитинин башкы редактору Токтайым Үмөталиева президенттикке атсалышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Ошондой эле өзүн-өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арызын Садыр Жапаров дагы борбордук шайлоо комиссиясына тапшырган. Боршайкомдун маалыматына караганда экөө тең өзүн-өзү көрсөткөн. 34 талапкердин 5-өөнү саясий партиялар көрсөтсө, калгандары өзүн-өзү көрсөткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын талапкерлердин арызын 1 августка чейин кабыл алат. 2018 жылдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсүнө тест тапшырат. Мындай талап мамлекеттик тил жөнүндө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдарда жазылган. Мамлекеттик кадр кызматы учурда кыргыз тилди билүүгө милдеттүү болгон мамлекеттик кызматтардын тизмесин иштеп чыгууда. Тийиштүү кызматтар үчүн тил билүү деңгээлдери кыргыз тест бирдиктүү системасынын деңгээлдерине ылайык бекитилет. Тестирлөө мамлекеттик тилди өнүктүрүү улуттук программасын ишке ашыруу максатында уюштурулуп жатат. Кыргыз тест системасы мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоого жол ачат. Бардык каалоочулар Кыргыз тест chekit.gov.kg сайтынан тест тапшырып күчүн сынай алышат.
Түндүк түштүк альтернативдик жолдун биринчи фазасынын курулуш иштери 60%га бүткөрүлдү. Азыркы учурда жолдун айрым жерлеринде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Аны менен катар эле 4 чакырымга созулган туннелди казуу иштери эки тарабынан тең жүрүп жатат. Альтернативдик жолдун курулуш иштеринен аймактык кабарчыбыз баяндайт. Асфальт басуу иштери Таран-Базар Жалал Абад участкасынын 385-433 чакырымынын ортолугунда жүрүп жатат. Жолдун экинчи катмарына төшөлүп жаткан асфальт 4 чакырымдан ашып калды. Ал эми Таран-Базар Жалал Абад тилкесинин жалпы узундугу 48 километрди түзүп, учурда иштин аткарылышы 70%га жетип калган. Нижний слойду биз 23 километр салып койдук. Азыр үстүнкү слой салып атабыз, мына шыманы. Шыма деп коебуз. Бул щебеночный мастичный асфальтобетон. Бул Кыргызстанда азыр биринчи жолу мына түндүк түштүк жолунда салынып атат. Эми мунун показательдери башкача, бүт баары тесттен өткөн, баары даярданып, мына азыр ошо жумуштар салынып атат. Азыркы күнгө 4 километр салынды. Мындан сырткары 338-385 чакырымдын ортолугунда да иш ыргагы күч алып турган чагы. Бул аралыктын көпчүлүк аймагы сай суулардын аралап өткөндүктөн биринчи иретте көпүрөлөрдү бүткөрүү колго алынган. Жалпы 47 чакырымдын ичинде эле 4 көпүрө курулуп жатат. Көпүрөнүн курулуштары уже бүткөнгө калдык, 90% бүтүп калдык уже. Эми азыр дагы кичине бордюрлар, перилаларды коюп бүтсөк эле асфальт басканга уже даяр болуп калат. Курулган жолдун кооздугу эмес, анын сапаты мыкты болуусу эң башкы маселе экени талашсыз. Ал эми адистер альтернативдик жолду курууда бардык эреже талаптар так сакталууда дейт. Анткени жолго кетүүчү бардык курулуш материалдар мына бул лабораториядан текшерилип өтөт. Тиги жолдогу материалдарды, шебен, песоктордун бардыгын, асфальтты, бетонду ушул жерде лабораториядан текшеребиз биз. Азыр болсо бизде асфальт жүрүп атат, биз азыр асфальт текшерип атабыз. Бияка асфальт алып келгенден кийин биз асфальттын немесин, плотностун, гран состав, битумун, андан тышкары дагы жанагындай башка прочности, мисалы үчүн 20 градус, 50 градус, 0 градус деген ошо тесттердин баарын ушул жерде жасайбыз. Тиги турган пресстер менен ошонун сапатын текшеребиз да, турган. Жолдун курулуш иштеринин эң оор жумуштары туннелде жүрүп жатат. Узундугу 4 километрди чамалаган туннелдин эки тарабынан тең казуу иштери жүрүүдө. Түштүк тарабынан 300 метр, түндүк тарабынан 400 метр казылып кирип, жалпы 700 метрге жетип калган. Бирок адистер туннелди казууда белгиленген мөөнөттөн артта калып жатышканын айтат. Эң основной проблемабыз биздики слабый порода чыгып атат. Ошо слабый порода чыккан үчүн бизде азыр графиктен биткен отставание бар. Бирок ар кайсы мероприятияларды колдонуп, азыр биз баарын сүйлөшүп, уже мероприятияларды даярдадык. Сүйлөшүлгөн мероприятияларды аткарсак, жумуш илгерилейт буюрса. Түштүк менен түндүктү байланыштыруучу жаңы альтернативдик жолдун биринчи фазасынын курулушу, башкача айтканда Жалал Абад Казарман аралыгы 2014 жылдын май айында башталып, азыркы учурда иш 60% аткарылган. 2018 жылдын аягына биз биринчи фазаны бүткөрүп тапшырышыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү жалпы жумуштардын көлөмү, аткарылган жумуштарды азыр биринчи фаза боюнча 60%га жакындап калды. Биринчи фазанын узундугу 2 участкадан турат дагы. Бул Жалал Абадтан Казармага чейинки жолдун бөлүгү бул биринчи участкасы болуп эсептелет. Экинчи участкасы Кызыл Жылдыз Арал айылдарды бириктирген 12 километрден 10 участка. Жалпысынан 154 километр биринчи фаза. Жолдун экинчи баскычы Казарман арал участкасынын курулушу да 2016 жылы башталып, учурда 30%га жумуш аткарылган. 100 чакырымга созулган экинчи фазаны бүткөрүү мөөнөтү 2020 жылдын аягына пландалууда. Эске сала кетүүчү жагдай Жалал Абад балыкчы жолунун курулушу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчиси Жалал Абад Казарман, экинчиси Казарман арал жана үчүнчүсү Арал Кочкор балыкчы участкалары. Ал эми курулуучу жолдун узундугу болсо 433 чакырымды түзөт. Жолду куруу иштерин кытайлык China Road компаниясы жүргүзүүдө. Осмон Оламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу. Ошто 2 миллиард сомго бааланган оорукана курулуп жатат. 150 орунду бейтапкана 3 кабаттан турат. Курулуш Кытай Эл Республикасынын грантынын негизинде салынып жатат. Мекеменин имараты 2018 жылдын 2 кварталында аяктайт. Оорукана заманбап жабдуулар менен кошо пайдаланууга берилерин куруучу компаниянын өкүлдөрү билдирип жатат. Адистердин пикиринде оорукананын ишке кириши менен буга чейин заманбап медициналык аппараттар менен дарыланыш үчүн чет өлкөлөргө барган жергиликтүүлөрдүн чыгымдары кыскарат. Сиздер жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Биздин каналдын кабарларына назар салып туруңуздар.